Кыргызстандын аймагында айрым медициналык операциялар жасалбагандыктан жарандар чет өлкөгө барууга аргасыз. Операциянын акчасын топтоо үчүн кайрымдуулук концерттери берилип, күндүн ысык суугуна карабай шаардын унаа жүргөн жолдорунда тыйындап каражат чогулгандар көбөйүүдө. Мындан улам саламаттыкты сактоо министрлигинин алдында атайын медициналык операцияга муктаж жарандар үчүн фонд ачуу сунушталууда. Демилгечилердин айтымында бул медициналык операцияга муктаж болгон жарандарга жардам берүү жөнүндө токтомдун долбооруна сунуш. Андыктан фондду салыктан бошотуу менен каражат чогултуу үчүн акысыз социалдык жарнактарды медиа аркылуу жарыялоо сыяктуу бир катар жолдор камтылган. Саламаттык сактоо министрлигине тапшырманы берип атабыз. Алар атайын реестрдин түзсүн. Бизде кайсы медициналык операция кылынбайт себеп эмне үчүн биз аны кыла албайбыз. Ушундай реестр түзүлсүн. Чындыгында кыргыз медицинасында кээ бир операцияларды жасоого мүмкүнчүлүк жок. Атайын текшерүүдө тиешелүү лаборатория техниканын жетишсиздиги, акчасы кымбат болсо да жарандарды чет мамлекеттерге барып операция болуп дарыланып келүүгө аргасыз кылат. Ошол операцияларды кылганга Дастан Далбаевдин дагы предложениясы жакшы. Биз аракет кылып атабыз. Эң эле чоң мынакей биз 24-жылга пересадка костного мозга и пересадка печени киргизип атабыз. Азыркы кезде аларды бизде оборудование жок да и специализациядан өткөндүктөн биз кыла албайбыз. Ошондой эмелерди биз Дастан Далбаев менен да сүйлөшкөнбүз. Ошолорду биз реестрге киргизип беребиз. Ал эми сунушталып жаткан фонддо медицина кызматкерлеринин курамы бекитилип, макулдугу болсо ишкерлерди кошуу каралган. Талкууда парламентарийлер буга чейин фонд аркылуу бирөөнүн эсебинен каражат жасаган учурларды мисал келтирип, дыккат көзөмөл болуш үчүн фондду президенттин карамагына өткөрүү сунушталды. Анткени түшкөн каражат эсептөө палатасынын көзөмөлүнө алынып, ачыктык орун алат. Садыр Рожеевичтин өзүнүн программасында да бар. Дени сак адам өнүккөн өлкө деп. Бүгүнкү күндө биздин элибиздин саламаттыгына көптөгөн жагынан жардамдарды көрсөтүп, жеке президентибиздин өзүнүн көзөмөлүнүн астында мамлекеттик ишкана Кыргыз фармация ачылды. Бул да болсо ошо элибизге камкордуктун белгиси. Ошондуктан бул фондду дагы балким биз сиз менен баарыбыз чогуу айтсак колго алаттыр деген гана ой. Ошол эле учурда Кыргызстанда операция кылууга мүмкүн болбогон учурлар да кездешет. Бейтапты бул маалда фонд аркылуу чет мамлекетке жөнөтүү зарылдыгы жаралса, анда кызыкчылыктар болбош үчүн көзөмөлдү киргизүү демилгеленди. Өз кезегинде Каржы министрлиги бюджеттик эмес фонддорду түзүүгө мыйзам жол берберин айтып чыкты. Бюджеттик кодекстин 34-беренесинин 4-пунктуна ылайык бюджеттик мамлекеттик органдарда бюджеттик эмес фонддорду түзүүгө тыюу салынат деп турат. Анткени бул жерде долбоорду караганда фондду башкаруу ишкерлердин саламаттык сактоо кызматкерлерин жана активдүү жарандардан турган камкорчулук кеңеши тарабынан жүзөгө ашырылат деп атат. Бул болсо ошол жана Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына туура келип калат. Ал мыйзам негизинде мындай туура болбой калат. Андыктан карама каршылык орун албаш үчүн иштөө тартибин көзөмөлдөө керектигин кошумчалады. Министр Алымкадыр Бейшеналиев эки тараптуу макулдашуунун негизинде берилген 150 квотанын ичинен 63 жаран быйыл Түркияда акысыз операция болгонун билдирди. Анын 50 операциясын Түркия элчилиги аныктаса, калганын министрликте түзүлгөн комиссия тандайт. Бул келишим кайсы бир учурда токтоп калгандыктан акыркы 3 айда кайра жанданган. Ал эми жыйындын соңунда берилген сунуш эл өкүлдөрүнүн колдоосуна алынды. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.